Эскирген алманын сүрөтү сизге таанышпы? iPhone көтөрүү учурда модага айлануудабы? Эмне үчүн көпчүлүгү iPhone'ду тандашат? Дал ушул суроолор сизди кызыктырса, анда бүгүнкү берүүбүздө жооп алабыз. Сиздер менен кызык инфо рубрикасы жана мен Айсулуу Сүйүнбек кызы. Жаңы технологиялар жашообузга тереңдеп аралашып келе жатат. Мына ушул жаңы технологияларга жол ачкан жана учурда абдан өнүккөн Apple компаниясынын смартфону iPhone тууралуу сөз кылабыз. iPhone Apple компаниясы тарабынан жасалган жана сатыкка чыгарылган смартфондордун сериясы. iPhone'дун биринчи муну 2007 жылдын 29 июнда жарык көрүп, ошондон бери көптөгөн жаңы версиялары чыгып келүүдө. Ал эми логотиби тиштелген алма. Apple компаниясы iPhone'дун жаңы үлгүсүн жыл сайын сентябрь айларында презентация кылып, сатыкка чыгарат. Ооба достор, iPhone дүйнөдөгү эң популярдуу смартфондордун бири. Мурда iPhone тандап алуу оңой эле болчу. Анткени Apple жыл сайын улам жаңы телефон чыгарып, эскисин сатуудан алып салчу. Эми тандоо көбүрөөк болуп калды. Анткени компания жылына 4-5 модельди бир чыгарып, ал эми эскилерин арзандатылган баада сатыкка калтырат. Ал эми iPhone'дун өлчөмү жана дизайны жыл сайын өзгөртүлүп, жана катарына улам жаңы түстү кошуп турат. Азыркы учурда ар бир адамдын каалоосуна ылайык телефондун параметрин тандоого болот. Себеби компания iPhone'дун ички функциялары менен бирге сырткы моделин да идеалдуу жасоого тырышат. Мисалы, Apple'дын тарыхы боюнча эң салмактуу телефон үлгүсү iPhone 14 Pro Max. Apple классиканы сүйүүчүлөр үчүн iPhone 8'дин дизайнында Home баракчасы бар компактуу iPhone SE чыгарган. Ал эми учурда iPhone'дун Mini, жөнөкөй, Pro жана Pro Max модельдери бар. Туура, көпчүлүктү кызыктырган бул iPhone'дун камерасы болсо керек. Адатта Apple эски түзүлүштөргө жаңы режимдерди кошпой, iPhone'дун камерасын сапаттуу, уникалдуу чыгарат. iPhone 8 жана SE үлгүсүнө чейин бир гана камера болсо, iPhone X үлгүсүнөн тарта 2 камера, ал эми iPhone 11ден тарта 3 камералуу телефон жарыкка чыга баштаган. iPhone'дун дисплеи кандай? Эскирген экранда эң жакшы контентте жаңы гаджеттегидей сапаттуу көрүнбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан дисплейдин сапатына көңүл бурбай коюуга болбойт. iPhone SE 11 жана XR'де орнотулган IPS матрицалары жакшы, бирок өтө жаркыраган дисплейлер эмес. Ошондуктан азыркы учурда жаңы модельдерде OLED дисплей коюлган. Бул дисплей жаркыраган, көбүрөөк түстөрдү көрсөтөт жана кемчиликсиз кара түстөрдү жаратып, сүрөттү контрасттуураак кылып берет. Дүйнө жүзү боюнча iPhone'дун канча активдүү колдонуучулары бар деп ойлойсуз? 2022 жылдын аягында дүйнөдө 1,2 миллиарддан ашык активдүү iPhone колдонуучулары болду. Бул сатылган смартфондордун саны эмес, кеп активдүү иштетилип жаткан телефон жөнүндө болуп жатат. Кээ бир колдонуучулар 1-2 смартфон менен басып жүргөнү эске алсак, iPhone ээлеринин саны учурда 1 миллиарддын деңгээлинде. Кайсы өлкөдө iPhone колдонуучулары көп? Apple компаниясынын мекенинде компаниянын продукциялары эң көп сүйүүгө ээ болот. 2022 жылы AQShда iPhone колдонуучуларынын саны 118 миллиондон ашкан. Акыркы бир жылда iPhone'ду эң көп сатып алган катарларды Америка, Кытай, Япония жана Улуу Британия өлкөсүнөн кездештирүүгө болот. Учурда 100 миллиондон ашуун кытайлыктар iPhone колдонсо, 2 жыл мурун бул көрсөткүч 73 миллион деңгээлинде болчу. Түштүк Америкада жана Африкада iPhone телефонуна суроо талап эң аз. Apple iPhone'дон канча акча табат? Биз 2022 жылдын сандарын бир нече айдан кийин биле алабыз. Бирок 2021 жыл Apple үчүн абдан ийгиликтүү, кирешелүү жыл болду десек жаңылышпайбыз. Бир жыл ичинде Apple компаниясы iPhone сатуудан 197 миллиард доллар тапкан. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 35% көп. Эске алсак, учурда iPhone'дун баасы 900 доллардан 1400 долларга чейин.
Баарына кызыктуу жана ойлондурган суроо бул iPhone менен Android'дин айырмачылыгы. Android смартфондору универсалдуу ачык системага ээ. Эң артыкчылыктары биз каалаган медианы оңой көчүрүп, жылдырып жана жок кыла алабыз. Жана мындай ыңгайлаштырылган системаны бузуп, көчүрүп жана кайра орнотуу оңой. Ал эми iPhone жабык системага негизделген баштапкы код. Бул аппарат толугу менен Apple патенттери менен корголгон дегенди билдирет. Ошондуктан бул операциялык система туруктуулукту жогорулатып, Apple продукцияларын оригиналдуулукка жеткирди. Android смартфону ачык системалуу болгондуктан ал вирустарды кабыл алууга жөндөмдүү жана көп учурда функциялары активдүү иштебей, жалпак тил менен айтканда катып калат. Ал эми iPhone смартфону өзүнө вирустарды кабыл албайт. Ошондуктан телефонду колдонууда эч кандай тоскоолдукка учурабай, функцияларын эркин жана тез иштетүүгө болот. Ошондой эле Android Google Play жана iPhone App Store фирмалык онлайн дүкөндөрүнөн жаңы программаларды көчүрүп алууга мүмкүнчүлүк алышат. Эмесе достор, iPhone'дун биринчи муунунан азыркы муунуна чейин өзгөрүү жана өнүгүү этабы менен таанышыңыз. Соңку 16 жылдан бери iPhone сериясы авторитетин максималдуу жогорулатып, ага кызыгуучулардын саны күн санап өсүп барууда. Ал эми алдыда компания колдонуучуларды дагы кандай өзгөрүүлөр менен таң калтырат болду экен? Достор, бүгүнкү маалыматтар сизге кызыктуу болдубу? Эгер берүү жаккан болсо, лайк басып, бөлүшкөндү унутпаңыз. Жана сизден кийинки берүүлөрдү кандай темада алып чыгуу боюнча сунуштарды күтөбүз. Сиздер менен Айсулуу Сүйүнбек кызы, Кызык инфо рубрикасы болду. Көрүшкөнчө.